Кайыңды айылындагы жаңы курулган ФАП эң биринчи Гүлжан Досматованы кубандырды. Себеби фельдшер жалгыз өзү Кайыңды айылындагы 500гө жакын адамга медициналык кызматтарды көрсөтөт. Буга чейин айылдагы эски маратта айылдаштарынын саламаттыгына кам көрүп келсе, эми бардык шарты бар жерде иштеп көңүлү ток. Жаңы ФАПта ысык жана муздак суу, керебеттер, медициналык жабдуулар бар. Эң башкысы ичи жылуу. Быйылкы жылы мына мектеп жашынакай ФАП курулуп атат. Жакшы мына кирдик, ачылышы боло элек, бирок иштеп атабыз. Бул жерде давленияларын өлчөйбүз, врачка барып көрүнүп келген дары дармектер болсо алып келип алардын капельницасына салып беребиз. Анан бул жердеги ооруп кала турган болсо чакырса барабыз биринчи жардамга. Ошол андан кийинкисин жөнөтөбүз. Өзүм жалгыз эле. Бир күндө 10-15 адам келет. Ишыгылы ишибизге ушундай эме болгонго өзүбүз кубанып атабыз. Айылдыктардын жаңы ФАП куруу демилгесин Катар кайрымдуулук фонду колдогон. 2 миллион сомго бардык шарты менен аталган жаңы ФАПтын имаратын куруп берген. Белгилей кетсек, Кайыңды айылындагы мурунку ФАП эбак эскирип, толук кандуу кызматтарды көрсөтө албай келген. Эми жаңы ФАПтын курулгандыгына айыл өкмөтү ыраазы. Катар кайрымдуулук уюмуна кайрылып, бул ФАПтын курдук 2,5 айда. 2 миллион 200 сомго Катар эмездеги уюму куруп берди. Азырдагы иштеп баштады, ишке киргизип, жакында расмий ачылышы болот. Буга чейин ФАП жок болчу, айыл өкмөттүн менчигиндеги здание бар эле эски. Ошол жерде ФАП болчу кичкей. Азыр көрүнүшү аябай жакшы. Рахмат Катар кайрымдуулук уюмуна. Аябай жакшы, элдин баары сүйүнүп ататына. Жаңы заманбап условиясы менен болду да. Кайыңды айыл өкмөтүнүн башчысы жаңы курулган ФАПтын калган шарттарын дагы жакшыртуунун аракетин көрүп жатат. Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, көмүркана куруу жана башка жумуштарды бүткөрүүдө. Жергиликтүү бийликтен азыр акча жумшалган жок. Бардыгы Катар кайрымдуулук уюмунан болгон азыр эмеден Альянс Алтын эмеден фондунан 74 миңге көмүрканасы азыркы учурда көмүркана курулуп калды. Колдоого ээ болгонбуз, эми долбоор жазып, дагы азыр бир астынан навес жасайбыз. Белгилей кетсек, быйылкы жылда Манас району боюнча бир гана Кайыңды айылында жаңы ФАП курулган. Келаткан жылда дагы алыскы айылдардагы медициналык мекемелердин шарттарын жакшыртуу долбоорлорунун ишке ашары күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району.